Erkekти сындыра турган үч нерсе, үч амал тууралуу сүйлөшөбүз. Биринчи налый берет да, кээ бир адамдар бар жашоодон налый берет. Аны кылбадым, муну кылбадым, буга жетпей калдым деп, биринчи кыймыл аракетти кылбайт, ошол нерсеге жетишке аракет кылбайт, анан арзана берет ошол нерсени. Бийликке арзанат, бийлик кылбады, бийлик мисалы үчүн келип туруп англис тилди үйрөн, бекер курстарды үйрөн, ушул жакшы иштерди кыл, мындай китептерди оку, ушундай ийгиликке жетесиң деп туруп эч качан айтпайт да. Же өлүп кеткен чоң атабыз келип колуңузга мындай карматып, мына ушуну кылсаң мындай болот деп эч ким айтпайт. Бул нерсени бам парасаттын өзүң жетип турат да, ушул нерсени кылсаң мындай натыйжа болот деп туруп өзүң билип турасың, бирок ошол нерсени кылбай жатасыңбы? Демек күнөө кимде? Айыпты кимге өтөнкөш керек? Ким бул жерде күнөө болуп эсептелет? Албетте өзүңүз, урматтуу мекендешим. Эркекте албетте сындыра турган нерселердин эң эле сындырат эмес, коркулат керек болсо. Өтө аянычтуу коркулат бул арак. Арактан бардыгыңыздар билесиздер, арак жамандыгын, андай кандай зыяндар келишин билесиздер, бирок арактан тосо турган нерсе мен жообун айтайын, бул намаз. Намаз тосуп калат, намаз көп балелерден тосуп калат. Кимде эгер бир баледен, бир арактан, бир жаман нерседен тоспосо, демек ал намазында бир кемчилик бар. Мисалы кафеге досторуңуз менен барасыз, ушул намаз окуйт эле кой, буну алдыга арак койбой эле коелу дейт, мисалы үчүнчү. Чындыгында ошондой. Көп жамандыктардан алыстап каласыз, арак башка бүт эле жамандыктардан алыстап каласыз, эгерде сиз намазыңызды кушкузуңуз менен ибадатыңызды туура түз кылган болсоңуз. Ал эмес, ден соолукту дагы бардык жагында, медицина дагы айтат, бардыгы айтат, бул намаз эң фазилеттүү, пайдалуу нерсе. Сарылап чуркаганда физкультурада деле ошол машыктарды кылабыз го, туурабы? Анан намаз убакытка дагы бекем кылат, убакыт менен иш кылганды дагы үйрөтөт. Мусулман убакытка бекем болуш керек экен деп түшүнсөк болот ушул жерден. Мисалы аракты ичерден 100 грамм болобу, 200 грамм болобу ичүүдөн мурда ойлонуп көр да. Бүткүл жашооң талкананган ошол. Мисалы наша чек десе, героин, наша, ошону тартып көр десе, жок дейсиз да сиз. Колуң менен таблеткасын тартып көр десе, аны бардык эле адам акмактагы жок дейт да. Эмне үчүн нас сигарет, арака андай дебейт? Ушул ступеньканы бирдей коюш керек да. Наша менен аракты бардыгын бирдей коюш керек. Ошол нерсени үйрөнүп калгандан кийин нашаны эч качан ташташтын жолу жок. Ал адамды алып барып коркулуп өлтүрөт. Ошол сыяктуу ступенькага арактар, тамеки, насвай ошону да бирдей көрүш керек эркек киши. Эгер аларды бирөөсүн жакындап көрүш, нашага бир жолу чегип көрүш өмүрдү өлтүрүү дегени, аракты дагы бир жолу ичип көрүү өмүрдү өлтүрүү дегени. Тамеки, насвай да ошолордун мисалында, катарында. Убакытты кеткенин айтсаңыз, акчаны кеткенин айтсаңыз, ага энергияны кеткенин айтсаңыз, күч кубатты, мээге дагы өтө каттуу зыян бул. Мээдеги клеткаларды, тамырларды курутуп салат алар арак. Арак ушунчалык деңгээлде, арам нерсе ушунчалык деңгээлде зыян нерсе. Бул диний жактан эле эмес, бар жактан зыян нерсе да. Чындыгында динибиз бир нерсеге буйруганда тыюу салган учурда, ал нерседе өтө күчтүү зыян нерселер болот. Анын ичиндеги кошулуп жаткан химикаттар, анын ичиндеги элементтер бизге ушунчалык убактылуу ырахатты бериши мүмкүн, бирок түбөлүктүү азапты дагы берип кое турматы мекендешим. Ошондуктан эркекти сындырып коркула турган нерсе бул арак экен биринчиден. Экинчиден көп жолу айтканбыз, албетте бул жерде бизди көрүп жаткандар, бизди угуп жаткандар Кудай кааласа, Кудайым буйруса, арак дагы ичпейт, чекпейт, мындай немелерге кылбайт, бирок кыз баладан этият бол. Кыздардан этият бол, сенин убактыңда калып коет. Сүйлөшүп жатасың, сүйүп жүрөсүң, убактылуу сезимдерге убакыт коротпо сен. Ал убактылуу сезимдер ал. Ал нерсеге алданба. Сүйүү тууралуу видеолорду сартан кече көрүп отурба сен. Баягыда романтичный кыз качып кетип атат, эркек кубалап кетип атат, бала качып кетип атат, кыз кубалап кетип атат, анан аркасынан барып гүл берет, отургузуп алып шакек берет, дагы бир элдерди чогултуп алып фонтанларды, салюттарды атып, бир нерселерни, шакекти берип коет, ага машина белек кылат, дагы бир нерселерди белек кылат, гүлдөрдү берсе албай коет. Ушундай романтичный бир нерселерди, эркекти аял куалашып жүргөн нерселерди көрбө сен, убактыңды кетирбе. Адамдын сезимдери ошол нерселерге алданып калбаш керек да, адам жөн эле убактысын кетирип койбош керек ошол нерселерге. Үйлөнө турган учурда үйлөнөсүң, апаңа барып айтасың, апа мен сиз сүйгөндү алам, өзүңдүн кызыкчылыгыңдан апаңдын кызыкчылыгын жогору койсоң, бул жашоодо ийгиликке жетесиң да. Сен чындап барып, Аллахым өзүң күбө бол, апамдын кызыкчылыгы менин кызыкчылыгымдан, менин каалоолорумдан жогору турат. Мен өзүмдүн кызыкчылыгымды курман кылдым апам үчүн деп туруп, Аллахты күбө кылып туруп бир ишти кылган болсоң, ошол ишти кылган болсоң үйлөнгөндө, ишенип кой, 100% жакшылык менен өмүрүң өтөт. Ошол алып берген жарың дагы сага чындап жар болот. Өзүң көчөдөн табып алып, сен фигурасымен эле көрөсүң азыр.
каның кайнап бойдогу турган учуруң көкүрөгү менен көпчүгүн эле көрөсүң сен. Башка эч нерсени көрбөйсүң. Ошондой экен сулуулугуна эле алданып туруп алып калсаң, анда кор болосуң, жексен болосуң, жер менен жер кара болосуң. Ошондой экен урматтуу мекендешим, кыз маселесине алданба. Убактылуу нерселерге, убактылуу сезимдерге убактыңды коротпо. Сен Аллах Таала сенин убактыңды, өмүрүңдү теке кетирип койбошуң керек, өмүрдү ысырап кылбашың керек. Аллах берген өмүр ысырап. Кээ бирлерге көрүп таң калам. Өмүрү ысырап, арак ичип отурат, жөн эле уктап жатат, жеп, ичип, кумарын кандырып, жөн эле жүрөт да. Аллах берген өмүр ысырап буларда. Ал өмүрдү башка бирөөгө кошуп берсе, канча жакшы иштерди кыла берет да, мисалы үчүн. Ошондой экен бул кыздарга алданба. Өзүнүн убагы келет, өзүнүн учуру келет, ошол учурда таап эле бересиң. Ага чейин саяк жүрсөң, баары башыңа бале болуп келет ал. Эмне кыласың? Не кереги бар сага? Макул ошол ырахатты башка бирөөлөр алып жүрөт, башкаларга тең келип алдың дагы деп коелу. Эмне пайда сага? Ошондон эмне пайда? Ошол кыздын дагы келечегин өлтүрдүң. Өзүң кечирилгис күнөөлөрдүн бирөөсүн кылып койдуң. Анан ошону эстеген сайын кайгыга бата турган болуп калдың, жүрөгүңдө бир чекит пайда болду. Эмне кереги бар ошонун? Оорукчан болсо оору жукту, вирус жукту сага. Эми айыккыс оорудасың сен. Бул эмне пайда бар да эми сага? Канча ойлогонуң сайын алдыга кеп калбайт. Ошо жылаңачтарды канча ойлосоң дагы, ошо кыздарды канча ойлогонуң сайын, ошо сүйгөнүм деп, ошо сүйгөнүңдү канчалык ойлогонуң сайын, ошол алдыңа келип калбайт баары бир. Мектептеги досторуңду сүйүп каласың, мисалы үчүн кыздарды, кыз классташтарыңды сүйүп каласың, ал классташтарыңды өмүр өткөндөн кийин баары башкага тийип кетет. Ал башыңды ооруп эмне кыласың сен? Ушундай адамдарга өтө таң калам. Болбогон нерселерге баары уткуруп коюшу анык болгон нерселерге убактысын коротуп, кайгырып, сыгылып, депрессия, стрессте болуп жүрө берет да. Бул албетте акмакчылык. Акмакчылык бул. Ошондой экен урматтуу мекендешим, экинчи эркекти коркуп сындыра турган нерсе бул кыз экен. Кыз маселесинде алданып калба, апаң сүйгөндү ал. Ошондо адашпайсың. Ал эми үчүнчүсү ошол сигарет, насвайга өзгөчө токтолбосок болбойт. Бүгүн жаштардын арасында бай электронный түрүдөгү дагы ошондойлор өтө деңгээлде, көп деңгээлде ар бир точкалары ачылып, ар бир жерде, ар бир дүкөндөрдө, чакан дүкөндөр ачылып өтө жайылып атат. Мектеп учурунда эле жаш школьниктер школада окугандардан чегип жаман үйрөнүп атат. Бул урматтуу мекендешим жакшы эмес. Насвай, сигарет, акчасы макул, акчасын дагы көзгө илбешиң мүмкүн. Бирок убакыт кеткен убакытты элестетип көрсөң, ага кеткен убакытты элестетип көр. Эмне кыла берсең болот да ал убакыттарда. Баягы үйрөнмөш привычка деп коет, ошондой нерсе болуп калган. Бир жаман кабар келгенде, же бир нерсе өлүп калганда, же бир кайгыга батып каламда ошо сигаретти чексем, ошо насвай чексем, ошол нерседен арылып калам дейт да. Жок. Ошондон арылыштын жолу, ошол тамеки насвайдан ошонун арылыштын жолу бул зикир. Зикирге биз байкабай маани бербейбиз, бирок зикир жөн эле чалып көрсөңүз 1 саат. Биринчиден ашыкча сөздөрдөн арыласыз. Жөн эле семичке чагып отурганда ашыкча сүйлөбөйсүз. Ошо семичке бүткөнгө чейин башка нерсеге маани бербей каласыз да, башка нерсени жебей дагы каласыз. Бул зикирде Аллах менен, Аллахты зикир кылып жаткан учурда, пайгамбар саллаллаху алейхи айтып жаткан учурда бул өзгөчө бир дем берет адамга. Башка нерселерди унутуп бересиз. Зикирдин пайдалары өтө көп. Ошол тамеки менен насвайдан сактай турган нерсе бул зикир. Биз башында айттык, арактан тосо турган нерсе намаз деп. Экинчи, кыздардан тосо турган нерсе бул орозо. Ошол жообун дагы айта кетейин бир жолу. Орозо тосуп калат көбүнчө. Учурунда мага дагы бир суроо берген, мен ушул бардык нерседен өзүмдү тыя алам, бирок ушул кыз маселесине кыздардан эч ким тыя албайт өзүн. Ал каала воениядан болсун, ал каала мен болоюн, кааласа дыйкан болсун, кааласа молдадан болсун, ал ким болбосун кыздардан өзүн тыя албайт деген да. Тыйып жүрүшөт адамдар. Орозо кырма. Ошондой учурда жаш бала болгон үчүн жооп бере алган эмесмин, кийин билдик. Жооп орозо кармаш керек. Тия албай жатасың, орозо кармаш керек. Ошончолук болбой, баягы өгүздү сарайга камап 10 жыл чыгарбасаң, чыккандан кийин сыйырды көрүп калса кандай абалга келип калат да. Ошондой болуп көргөндү баса кыла турган даражада болуп калса ал бойдок. Анда үйлөндүрүш керек сөзсүз түрдө. Бирок ал орозо кармасын, орозо көп балелерден тосот аны.
Үчүнчүсү насыбай тамекиден тосуштун жолу, тамеки насыбайдан бул зикир тосот көбүнчө. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah'ım sen bardык жамандыктардан тазасың, арусың, мен өзүм зулум кылуучумун. Allah'ım зикир урматтуу мекендешим. Таштаса болот. Таштаса болот. Ошол согуш учурунда эгер Аллахым 41-жылы согушта, дүйнөлүк согушта, экинчи дүйнөлүк согушта согушка барып катыштым дейт. Согушта ушул нерселерди өзүмө принцип кылдым, ичкени чеккенде Аллахым ушул нерседен согушта мен аман эсен чыгарсаң, мен таштайм 100% бул нерселерди деп туруп, таштап өмүрүмдү акыргача орозо кармайм деп ниет кылгандагын, ошол арам нерселерди таштап өмүрүнүн акырга чейин орозо кармай өтүп кеткен да. Ал себеби согуштагы өлтүрүштөрдү, согуштагы өтө аянычтуу окуяларга көрүп күбө болгондо ичиндеги месиндеги, ичиндеги көздөрү маштай тарс ачылып кеткен. Ошондуктан көп акыйкаттарды көрүп калгандыгы үчүн бул жашоосунда канчалык кыйынчылык болбосун, ошол жеңилдей түйүлүп өтүп кеткен. Мисалы күн сайын 20 километр чуркасаңыз, кийинки күндөрү 3 километрден чуркасаңыз, ал 3 километрди жөн эле чуркап коесуз да сиз. Себеби сиз күн сайын организм көрүп калган 20 километр чуркаганга. А 3 километр сизге жөнөкөй эле жеш балдар ойногондой эле чуркап коесуз. Ошондой экен, кыйын амалдарга, кыйын нерселерге күбө болуп калсаңыз, бул жактагы нерселер өтө жеңил болуп калды. Бүгүн адамдар жалкоо болуп калды да. Мисалы мурдагы адамдар өнүгүш принцибинде, өнүгүш тарыхында болгондагын бир нерсени ойлоп табабыз деп окууга, ишке, бардык нерсеге, менетке, мисалы СССР учурунда менетке өтө баа берилген. Айтор бардыгы тынган эмес да. Бүгүн адамдар жалкоо болуп калды, жатып уктап, комнатасынан чыкпай, доставка болуп калды, бардык тамак ашыдагын, бүт телефон колдо жалкоо болуп калды. Канчалык жалкоо көбөйгөн сайын сизге ийгиликке жетиш принцибиңиз, ийгиликке жетиш жолуңуз ушунчалык жеңил да. Ийгиликке карата жолуңуз ушунчалык чыгышыңыз оңой болуп калат. Чындыгында башкалар көп жалкоо болгон сайын сиз эмгекчилсиз да. Сиз албетте утасыз. Кичине аракет кылып койсоңуз утуп каласыз да бул жашоодо азыр. Азыркы 21-жылында. Мисалы мурда тартык окуп көрө турган болсок, мурда чуркашкан, аракет кылышкан, өжүрлөшкөн, бүгүн жата турган доорго келип калдык да. Бүт эле жатышат. Биз кичине аракет кылсак, ошол көп нерсени натыйжасын көрсөтүп коебуз. Анан айттык ушул зикир көп нерсени тосуп калат деп. Үчүнчүсү коркулатырган ушул сигарет, насыбай да ушул сыяктуу нерселер. Негизи, урматтуу мекендештерим, биз жашоого келген учурубузда эки нерсени тыйыш үчүн келебиз да биз эркектер. Эки эндин ортосу бул тилибизди тыйгабыз, ал эми эки сандын ортосу. Ошол нерсени тыйган адам көп ийгиликке жетип калат да. Чындыгында жетет. Айтат го спортсмендердин бири, мага чуркаш кыйын эмес дейт. Мага күн сайын кылып жүргөн тренировкам, штанга көтөрүштөрүм, ажмания кылыштарым кыйын эмес, мен буларды кыла берем күн сайын. Бирок эмне мен үчүн кыйын? Мен түнкү клубтарга барбай коюштан, кыздарды карабай коюштан, ошол жамандык кайф, жыргалчылык жашоодон арылып коюш мен үчүн кыйын. Муну чуркаштар, бул тренировкалар мен үчүн жеңил дейт да. Эмне үчүн кыйын? Себеби бул нафстын каалоолору болуп атпайбы? Ошондой экен, урматтуу мекендешим, биз канчалык аракет кылбайлы жамандыкка, руханиятыбыз ар дайым жакшылыкка муктаж болуп кала берет, жакшы нерселерге муктаж болуп кала берет. Кээде байкасаңыз, өзүңүз ойлогон нерселерге бардыгына жетип каласыз да. Сиз өзүңүз ойлоп үмүт кылган нерселердин бардыгына жетесиз, бирок бир нерсе кемдей түйүлө берет. Эмне билесизби? Себеби сиз ашказанды толтурдуңуз, мээдеги бардык нерселерди толтурдуңуз, кызыңызды чыгардыңыз, балаңызды үйлөдүңүз, үй жайды салдыңызбы, унаңызды алдыңыз, бардык өзүңүз, мээңиз жана курсагыңыз ойлогон нерсени толтуруп бүттүңүз, бирок руханият толбой калды да. Ошондуктан руханиятты толтурушубуз керек. 2 күн тамак жебей койсок не болобуз? Руханиятка 2 күн азыгын бербей койсок эмне болот да? Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, 3 принципте, 3 негизги нерсени айттык. Арак, туура эмес жүргөн, саяк жүргөн балдарга тиешелүү кыздарды дагы айттык. Ал эми үчүнчүсү бул насыбай, тамеки, ушул сыяктуу нерселер. Названияларын билбейт экенмин мен. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жакшылыкка жетем десеңиз, бир жыйынтыкка, жакшы результатка, бир чоң нерселерге жетиш үчүн ушул арзыбаган нерселерди ташташ керек, тыйылыш керек бул нерселерден. Мисалы, чекпей жүрөт да, ичпей дагы жүрөт кээ бир адамдар.
Адам өзү чындап ниет кылса көп нерсени таштап коет. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, сөз түрдө бул нерсени таштаңыздар. Жыйынтыгын көрөсүздөр иншалла. Аллах бул нерселерди таштаганга эрк берсин. Кажыбас кайрат берсин.